Кыргызстанда 15 декабрга карата коронавирустагы 28 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык чам штабтан кабарлашты. Ал эми бир сутка ичинде 43 адам илдеттен сакайып чыкса, 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 317 адам, амбулатордук түрдө 354 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 184 055 адам коронавирус жуктурса, алардын ичинен 179 123 киши айыгып чыкса, 2775 киши каза болду. Кыргызстандын мурдагы президент Аскар Акаев улуттук коопсуздук комитетинде сурак берүүдө. Аскар Акаев 14 декабрда кум төрөшүнө козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн келген. Ал өлкөдө 5-6 күн болоору белгилүү болду. Акаев быйыл 2 августта кум төрөшү боюнча тергөө менен кызматташуу үчүн Кыргызстанга учуп келген. Бишкекте бир апта сурак бергенден кийин кайра Орусияга кеткен. Ал өзү тергөө менен кызматташуунун алкагында кепилдик менен келгендигин жарыялаган. Атайы кызмат Кенге байланыштуу бардык келишимдердин коррупциялык фактылар аныкталгандыгын жана мурдагы аткаминерлерге иш козголгондугун кабарлаган. Жогорку кеңештин имаратынын астына улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган депутат Бакыт Жетигеновдун тарапташтары нааразычылык акциясы менен чыгышты. Алар депутаттык комиссиянын Бакыт Жетигенов боюнча чыгарган корутундусун кароону талап кылышууда. Бүгүн 15 декабрдагы парламент жыйынына улуттук коопсуздук комитети камакка алган депутат Бакыт Жетигенов боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусу чыгарылмак. Бирок жогорку кеңештин басма сөз кызматы парламент жыйыны кийинки жумага жылдырылгандыгын билдирди. Эске салсак, УКМК Жетигеновду бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрь айында камакка алган.